Мынау жерде Шуңкартөө Кароол аянты деген ушундай аянтча куруп коюпсуңар да. Анан мунун идеясы кимдики? Саламатсыздарбы? Бул Шуңкартөр коомдук уюмуна тиешелүү ушул Кароол аянтчасы. Мунун идеясы бул ушул Шуңкартөр коомдук уюмунда иштеген балдардын эле, ушул инспекторлордун арасынан чыккан идея. Муну дагы ушул Илбирс фондунан Зайыр мырза менен ушул кеңешип отуруп, ошол бир проекттин аркасы менен ушуну тургузууга чоң көмөк көрсөтүп, ушул жерге тургуздук. Бул эми деңиз деңгээлинен 2450 метр бийиктикте турат. Турабыз азыр, Ошондой турабыз. Анан өзүңүздөр келип деле көрдүңүздөр, баягы кыйынчылыгы жолдун ушул жерге келиши, анан ушунча материалды ушул жерге чейин жөө жеткирип келиш. Эми айылдан бери эмес, техника келгенге чейин техника жеткирип берди. Андан бери ушул жөө атка өңөрүп, ушул жерге чейин алып келип, анан тургуздук. Муну тоонун башына салганыбыздын себеби дагы ушу бу жерде көрүүгө мындай обзор кенен, жана ушул азыр марал бугу бизде ушул көбөйүп бараткандыктан ушул келген конокторго, туристтерге ушул бугу маралды, эликти, негиз жапай жан жаныбарларды көрсөткөнгө мындай жакшы мүмкүнчүлүктө ушул жерге. Азыр мына жерде бугу жергиликтүү илгертен бар бугу да? Бул бизде бала кезден бери эле ушул угуп келатабыз, ушул бугу бар деп. Андан кийин жана 90-жылдарда бугу жокко эсе болуп кеткен. Даже бугудан башка эле мына элик жана башка жапай жаныбарлар да жок болуп баратканда, андан кийин эле ушул коруй баштагандан тынч болгондуктан ушул бияка көнгөн немелер, бугу маралдар кайра эле ушул тынч жерге кайра эле байыралып, азыр өсүү Кудай буйруса жакшы, жакшы. Буйруса азыр канча бугу бар? Болжол менен. Болжол менен бир 60-70 деп эсеп неметип атабыз. Эми Кудай буйруса жакын арада бир айдын аралыгында быйылкы жылдын эсебинен ошо санак жүргүзөбүз. Анан ошондо дагы так саналбаса дагы болжолдуу саны чыгат да. Андан бугулардан башка дагы эмнелер бар бул жакта? Бугудан башка көп эле жаныбарларыбыз бар. Өйдө аскада илбирс бар. Андан кийин ушул бугу, аю, элик, каман, сүлөөсүн бар. Суур кашкулактар бар. Эми карышкыр түлкүнү, чөөнү эми ал любой эле жерде болуш керек эми алар. Дээрлик бардык эле жаныбарлар. Сиз өзүңүз илбирс көрдүңүзбү? Мен илбирстин өзүн көрө элекмин. Бирок ушул адистердин айтканы боюнча аскаларга фотолабушкаларды, фото капкандарды орноткону барганда ошол заңдаган жерин моундай жерде жүрөт деп ошол көрсөтүп, анан ошондой жерлерге койгонбуз. Бирок мындай өзүм көрө элекмин. Аю көбөйдүбү? Аю көп эле. Мындан былтыр бир туристтер менен чыгып, ошол мен өзүм да көргөм. Андан тышкарыда биякта ушул жайында жайлап жүргөн чабандар келип кетип, аттап жүргөндө көрүшкөн немелер болгон окуялар. Эми бул жерден ушу бугунун көбөйүшү үчүн эң негизги шарт кайсыл экен? Эң негизги тынч болуш керек. Тынч болгондо жаныбар өзүнө ылайыктуу жерге бачым байыралып, бачым көнөткөн. Анан бу жерге мисалы үчүн биз атайын деле бугуларды алып келген эмеспиз. Мындан башка деле жерлерибиз бар, бирок эмнегедир ушул жерде Арчал төр коктусунда анткени өзүнүн кормовой базасы жашоого ыңгайлашканы ушул жерби ушул жерде көп да. Бугунун эң негизги тамагы эмнелер? Эң негизгиси эле ушул бадал, чөп жейт, ал эми чөп менен эле тамактанат, азыктанат. Турист көп келеби? Турист менен иштей баштаганыбызга ушул 6 айдан ашып, 1 жылга жакын убакыт болуп бартат. Эми Кудай буйруса келет деген ишеничтебиз. Анткени ушул ар кайсы тур фирмалар менен, сиздердей болгон журналисттер менен ушул иштешип атабыз. Бул эми бир чети реклама катары. Анан эми буга чейин да 2 фото охота тууралуу ушул келип кетишти. Алар да ошо бугу тартабыз деп келип тартып кетишти. Анан
келет деген ишеничтебиз. Мунун ошол азыр элдер сурап калышы мүмкүн да. Дарегин айтып койсоңор, Бишкектен каерге кайрылыш керек? Анан акысы немеси кандай? Акысы жатакана бар, анан жатаканадан берки кызматтар ушу баары биригип канча болот кыргыздарга, анан чет өлкөлүктөргө дегендей айтып койсоңуз. Бул тууралуу мынакей ушул кароо аянтчасын тургузганга Илбирс фонду деп атпаймынбы? Ошол Илбирс фондунда Кенже аттуу кыз бар. Ошол Кенжеге кайрылып, ошол жерден так маалыматтардын баарын алса болот. А жерде баягы туристтики, анан кийин местный турист деген, интурист деген өзүнчө таксалар да болушу мүмкүн. Биз ошол Кенже менен иштешип, Кенже жиберген туристтерди кабыл алып жүрөбүз да. Биякта болсо жата турганга жерлери бар, аттарды, дистимбалдарды дайындап берет. Бир Бишкектен бери 150 километр чоң эминде Божетпес деген жерге келсе, ошол жерден андан бери дагы 2 сааттык ат менен чыгабыз. Өйдө 1450 метрге чейин бийиктикке. Биз азыр ошондой деңиз деңгээлинен бийик жерде турабыз. Эми Кыргызстанда ушундай жерлер бар да, анан ошол жердин жашоочуларына дагы ушу идеяларды берип, ушу кайрылып койсоңор, ушундай коомдук уюмдар түзүп. Коомдук уюмдар Кудай буйрса көп эле түзүлүп келатат. Мен билгенде мына жакында эле акыркы ушул уюшабыз деп аткан Токтогул районунда болуп, ушул Зайыр менен чогуу биргеликте барып семинар өтүп келдик. Алар да түзүлүп түптөлүп атышат. Ага чейин көп эле жерде түзүлдү. Мен билишимче, бияктан Кочкордо Сөбөк деген бар, ары Жумгал жагында Сөбөк деген бар, Кара Кужур, Байбосун жана көптөгөндөр бар да. Анан эми минтип өзүбүздүн жаратылышты коргоп алалы деген максатта эле түзүлгөнбүз. Эң биринчи ушул Кыргызстан боюнча пилотный проект болуп ушул биз түзүлгөнбүз да. Андан кийин ошол түзүлүп атышат. Алайда, Чоң Алайда жана башка жерлерде түзүлгөн. Мунун максаты мамлекет деле карап отура бербестен, мамлекетте мисалы үчүн Кемин району боюнча болгон 2 мамлекеттик эгер бар. Экөө кайтара турган жер абдан көп. Жетишпейт да экөө. Анан ар ким өзүнүн жаратылышын коргоп калса деген эле ой менен ушул түзүлгөнбүз. Бирок мунун дагы өзүнүн немелер бар экен. Биздики мисалы үчүн ушул жер азыр 20 000 гектарды түзүп турат да, ушул коруп аткан аймагыбыз. Бирок бул мындай коомдук уюм үчүн аздык кылат экен. Анан ар ким эле мынтип көрүнгөн коктун ээлеп алып түзүлөт элек деген дагы болбойт. Мындай өзүнүн жол жобосу менен түзүлөт го деген ойдомун.